Борбор Азия регионундагы суу коопсуздугу тууралуу Астанада сөз болду. Борбор калаада серипчилер, окумуштуулар, экологтор, дипломаттар менен Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан жана башка өлкөлөрдүн профилдик мекемелеринин өкүлдөрүнүн катышуусунда эл аралык конференция болуп өттү. Катышуучулар Оогандстандагы Кош Тепе каналын куруу маселесин да талкуулашты. Анын долбоору Амо дарыядан суу агызууну камсыз кылат. Бул Өзбекстан менен Түркмөнстанга таасирин тийгизип, өлкөдөгү суу менен камсыздоого да таасирин тийгизиши мүмкүн. Тараптар транс чек аралык суу ресурстарын натыйжалуу башкаруу үчүн туруктуу өнүгүүнүн жалпы стратегиясын иштеп чыгуу зарыл экендигин белгилешти. Бул жерде бардык кызыктар тараптарга ачкан суу дипломатиясы маанилүү. Мы с Афганистаном не граничим, но мы понимаем, Биз Оогандстан менен чектеш эмеспиз, бирок алар ала турган көлөм таасир этерин түшүнүп жатабыз. Биз көтөргүбүз келген биринчи маселе албетте биздин дипломатиялык сүйлөшүү процессибиз. Биз келечекте аралды сактоо эл аралык фонду Оогандстандан келген кесиптештерибизди да кошуу мүмкүндүгүн түшүнөбүз. Фермерлерибизди сууну өнөмдөөчү технологияларды тамчылатуучу, жамгырлаткыч орнотмолорду колдонууга үйрөтүшүбүз керек. уже и коллег с Афганистана. Мы должны уже учить наших фермеров, учить наших аграриев использовать водосберегающие технологии, это капельные, дождевальные установки. Ошол эле учурда Өзбекстандын борборунда өткөн энергетикалык форумда Борбор Азиянын 3 республикасы Казакстан, Өзбекстан жана Кыргызстан Сыр-Дарыя дарыясынын бассейнинин ресурстарын вегетация мезгилине биргелешип башкарууну макулдашышты. Кол коюлган протокол менен аймактык ГЭСтердин иштөө режими жана сууну бөлүштүрүү көлөмү аныкталды. Бул чара ар бир өлкө сугаруу учурунда жетиштүү суу алып, ГЭСтер туруктуулукту сактоого багытталган дешет адистер. Мындай документке кол коюу өлкөлөргө муктаждыктарды эске алууга жана ресурстарды сарамжалдуу пайдаланууга мүмкүндүк берет. Белгилей кетсек, Сыр-Дарыя Борбор Азия өлкөлөрүнүн экономикалары үчүн чоң мааниге ээ.